Assalamu alaikum ардактуу Oshkor YouTube kanalыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери, чабандес, болбондар. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Токтомат Зулпуй айылдык аймагынын Камал Ата айылынан салам айтабыз. Камал Атадан, Бекзаттан өзүңүздөр көрүп турган бир ат, красавчик ат сатылат экен. Эми сиздерге маалыматын сурап жеткирип өткөнү келип калдык. Бизден алыстабаңыздар. Атты байкаңыздар, өзүңүздөр байкагандай аттын бир жоон жолпусу удары чыгат экен. Эми Бекзаттан маалыматты сурайбыз. Сиздерге жеткирип өткөнү келип калдык туугандар. Канча жаш деги эле болгон маалыматыны сурайбыз. Бекзат, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ден соолук жакшы, иштер жакшыбы? Аттын зору удары келип калыптыр буюрса. Жаныбар кабактары келишкен. Аттын зорун таппайбыз. Тапса эме табыш керек болду да ака. Удары мына какпаш экен жаныбар. Өтө жоон жолуп экен ат, Кайрат өзү менен кошот ака. Канча жаштагы ат чыгарабыз Бекзат? Жазга 6 жашар болот ака. 5тен 6га өтмө? Жазга 6 жашар болот. Жоон моюн, бычын, сынды бери туратка жаныбар. Карабайырдын тазасын издегендерге. Өтө калың ат экен жаныбар, Бекзат? Өтө серьезный ат көрүнөт го. Көрүп атабыз ака. Калың ат издегендер ака. Аттын калыңыны, белдүүсүн издегендерге. Мына көрүңүздөр, атка эл тараза, эл сынчы бааны бересиздер. Бекзат, аттын бою канча чыгат, бою? 1.60 менен 65-тин ортосу. 60-65 аралыгы. Үстүлөрү диван окшойт жаныбардын. Өзүм. Мына көрүңүздөр туугандар, аттын карабайырдын мына ударын дейсиздерби, өртү дейсиздерби туугандар. Расыл ака, жакын алып келип мына туяктарын тартып коюң ака. Токтот, ушунда бир мүчөлөрүн тартып коелу. Тарта берчү экен жаныбар, Ооба, тиктеп эле отура берчү ака. Кличкасын ака император деп коюп койдум ака. Туяктары таза. Таптаза ака. Кайманатын император деп койгонсуң. Жуаштын белгиси. 60тан өдө 65ке жетпей калат. Өлө жаны чыгып кетет ака. Аттын эми үйрү, улагы кандай болду Бекзат? Ака, аттын үйрү, улагы 100% деп келди ака. Улагы үйрү 100 деп келди. Көптөн бери колумда Расыл ака. Көптөн бериби? Ат сынак болуп калды, сыналды, текшерилди. Көрүп, минип аткан аттардын бири. Жаныбар, жаны оозунда Расыл ака. Жаны оозунда. Атты көрүңүздөр туугандар. Аттын күчтүүсүн издегендер мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Буроолорун байкаңыздар, аттын басыгыны байкаңыздар. Көңүлүңүздөргө туура келсе байланышасыздар. Тени башына, жебичине жооп бересиң Бекзат, 100%. Ондой баакындай, кутундай, ишик, тамагындай эмес болсо ака, келип көрүп ала берет. Келген жол кыраларынан бери берем ака. Атты келтирип, үстүндө минип көрүп туруп акча санай берет. Аттын Расыл ака, үстүлөрү ham өтө толуу ака. Толобу? Мүтпейсиң да жаныбар. Жылоо менен Расыл ака. Жылоолорун да көрүп турасыздар аттын. Жоон жолпу, аттын күчтүүсүн издегендер Бекзат менен байланышасыздар туугандар. Ат анан император деп койдун дедиңби? Сууп тайяр ат. Аттын сууту келген. Аттын жеши өтө күчтүү экен Расыл ака. Эти өтө калың быйыл саратан жемини өтө күчтүү жеген экен да. Теп тиштеп жаман өнөрү жок. Токточу мына да туяктары мындай. Биягынан да тартып коелу. Секин бастырайм, чатка аяктарын байкайлы. Атты көрүңүздөр туугандар. Эл тараза, эл сынчы. Көрүп турасыздар. Басында калды, сиздер күткөн бас. Узат жондо, ояка, бияка алып туруп бир. Мына туугандар, көрүңүздөр жеңилдигин дагы. Басына да токтолобуз сиздер менен чогуу. Басыны чогуу угабыз. Жаныбар, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Лайк басып коюуну унутпаңыздар. Бекзат, ооз элпек элеби? Ооз элпекпи? Оозу бираз каттуураак ака. Оозу каттуураак? Эми ака, ат минип жүргөн адамга мындай эле ака. Атынан көрө өзүңүз Расыл ака, тери чыккан жок ака. Тери чыккан жок, ат даяр. Даяр ака. Тегеретип, дыханияларына тартып коелу. Бекзат, баасы канча болду? Баасыны ака, келгениге жакын. Императордун баасын айтчы. Эми 7-8 миң десем деле боло берет. Меники сатыш максат ака. Максат сатыш керек, эсине бересиң буйруса. $3700 ака. $3700. Кеми сүйлөшүлөр болот. Мына атты көрдүңүздөр туугандар. Императордун баасы айтылды.
Номерлерди айтып өтсөң эм. 224 менен. Плюс 996 224 менен 73 73 69 69 69 номерине 69 номери менен байланышасыздар. Императорду колдон чыгарбаңыздар. Саламатта калыңыздар туугандар.